Салам достор, мен сіздерге бүгін екі ийгилик окуясын айтып берем. Екі. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Биринчи окуя бул өзүбүздүн Кыргызстанда эле болгон. Мындан 3-4 жыл мурун мен бир ийгиликтүү ютубер менен таанышып калдым. Ал Кыргызстанда жашайт, атын атабай эле коеюн, бирок ал өтө эле ийгиликтүү. Бизде канча ютуберлер болсо, ошолордун алдыңкы орундарында турат десем болот Кыргызстанда. Жана кирешесини, мисалы үчүн доллар менен эсептегенде миллиондон ары десек болот да. Негизи эле онлайн менен иштеп, интернет аркылуу киреше тапкандардын саны көп. Ооба, бизде Кыргызстанда ошондой кишилер бар. Болгону биз алардын көбүн билбейбиз. Кыскасы менин бактыма мен ошол киши менен таанышып калдым жана андан мен болгону ийгилик сырын сурадым. Ийгиликке ким жетет деп сурадым. Ал мага бир жөнөкөй жалпылатылган статистика жөнүндө айтып берди. Мисалы үчүн кандай гана жумуш болбосун, бизнес болобу, же тил үйрөнүү болобу, же дагы бир башталыш болбосун, элестетели башында 20 киши баштайт. 6 айдан кийин 20 кишинин 10 кишиси ал жумушту таштап салат. Дагы 1 жылдан кийин 5-өсү таштап салат. Ошондо 1 жыл 5 ай өттү, 15 киши ошол жумушту таштап салды. Дагы 1 жылдан кийин дагы 2 киши кетет. Себеби кандайдыр бир себептерден, балким өзүнө ишенич калбай калат, же кандайдыр бир киреше көрбөй, же бир кандайдыр бир пайда көрбөй жумуш болбойт экен деп кетип баштайт. Кыскасы. Анан баягы жумушта калган 3 киши дагы бир 3-4 ай иштеп көрө берейинчи деп аягына чейин жүрүшө берет да. Анан ошолор ийгиликке жетет экен да. Экинчи окуя мен Москва шаарында жашап жүргөндө болгон. Ал убакта мен бир орус бизнесменге англис тилин үйрөтүп жүргөм. Анан мен сабактардын биринде андан сурап калдым, ийгилик сыры сен үчүн кандай депчи. Ал мага 3 нерсени айтты да. Ийгиликке жетүүнүн 3 эң чоң ингредиенти. Биринчиси чынчылдык деди. Чынчылдык. Дайым чын болуш керек, дайым чындыкты сүйлөш керек, эч качан алдабаш керек. Бирок ошол эле учурда экинчи орунда бул куу болуу турат деп айтты да. Куу болуш керек депчи. Куу деген бул сен чындыкты айтасың, бирок өзүңдүн кызыкчылыгыңды дайым алдыга коесуң дейт да. Чындыкты айтып жатсаң дагы сен өзүңдүн кызыкчылыгыңды акырын түрткөнгө аракет кылышың керек. Кандайдыр бир бирөө менен келишим түзүп атканда же бирөө менен жумуш кылып атканда дайым өзүң кызыкчылыгыңды куулук менен алдыга түртүшүң керек деп айтты да. Анан үчүнчү эң маанилүү нерсе бул сабырдуулук деди. Анан өзүнүн жашоодогу тажрыйбасын айтып берди. Москва шаарына келгенде ал жөнөкөй бир стройкада иштеп баштаган экен. Жөнөкөй бир стройкада айнек жугуч болуп иштеп баштаган экен. Ошентип иштеп жүрүп, бир бизнесмен менен таанышып, аны менен иштешип, анан акырын көтөрүлүп, ал жерде директор болуп, кийин өзүнүн бизнесин баштаган экен. Өзүнүн бизнесин баштап, ар кайсы жактан акча алып, банктан акча алып, үйлөрүн сатып, ошол айылдан келген эми, белечи. Айылдагы үйлөрүн сатып, ошентип бизнесин баштап, анан уште өнүккөн экен да. Бирок дейт, биринчи 5 жылда мен жалаң минуска кеткенмин дейт. Эч кандай кирешем болгон эмес дейт. Курулуш бизнесинде экен. Кыскасы 5 жылга жакындап калганда мен ушунчалык чарчадым дейт. Ушунчалык чарчадым, мен ушул мага керекпи? Эмне эле мен ушунун артынан кармап алдым, канчалаган акчамды жоготтум, канчалаган кишиге жаман көрүнүп жүрөм, карыз болуп. Деп ушул акыркы 3 ай өтө кыйналып, ушул акыркы 3-4 ай иштейм. Бир нерсе болсо болду, болбосо жыштырам, баарын токтотом деп айтат экен өзүнөчү. Анан ошол 5 жыл болуп, 5 жылдан өткөндөн кийин ал бир нерсе болду, бум болуп туруп, ошол салым кылган акчасын бүт баарын толук чыгарып алган экен. Бул мен үчүн өтө кызыктуу ийгилик окуясы, бирок андан дагы жогору турган нерсе бул сабырдуулуктун натыйжасы десем болот. Кандайдыр бир жумушта дайым сабырдуулук керек, дайым өзүңүзгө ишенич керек.
сиз ошол жумушка ишенсеңиз, мен ошол жумуштун аягына чыгам десеңиз, демек сиз оңой менен ал жумуштан кетип калбайсыз да. Ушундай достор, ушул эки окуя сиздерге кызыктуу болду деп ишенем. Биздин каналга катталыңыздар, коммент жазыңыздар. Жана сиздерди кийинки видеолордо күтөм. Жакшы туруңуздар.